Чынында мен дүйнөнү өзгөртүүнү пландаган эмесмин. Бүгүн мен силерге 50 Box Challenge. Дүйнөдөгү эң бийик чокко Эверестти багынткан Эдмунд Хилларинин сөзү бар. Концентрацияны азыркы болуп жаткан убактыбызга көңүл бурбайт экенбиз. Ваххабизм, терроризмдин, диний экстремисттик уюмдардын өтө таралган ордосуна айланган Instagram'da çalık dengelde жашообузда акылдуу пайдаланып, андан акча табуу тууралуу айтып китеп окууга келдик. Салам достор, Евроблог YouTube каналында силер менен кайрадан көрүштүргөнүнө кубанычтабыз. Бүгүн мен силерге 50 Box Challenge, башкача айтканда жылына 50 китеп окууну максат койдум эле. Мына ошол тууралуу жакында эле социалдык баракчаларга, Facebook жана Instagramга бөлүштүм. Ар бир айда окуган китептеримди силерге бөлүштүрмөкчүмүн. Бүгүн силер менен январь айында окуган 4 китеп тууралуу бөлүшмөкчүмүн. Абдан пайдалуу сонун китептер бар. Азыркы учурда китептер абдан көп, аларды тандоодо, окууда абдан бир кыйналабыз. Мына ошол китептерди силерге элдер эң көп окуган, тандалган, жарыяланган бестселлер китептер менен окуп, өзүнүн кыскача ой пикирлерими, алган таасирлерими жана китептеги идеялар менин кыскача мазмундарын силер менен бөлүштүрмөкчүмүн. Анда эмесе китеп окууга келдик. Баса достор, бул видеону тартууда кайсы форматта берүү тууралуу абдан көп ойлондум. Эгер видео жакпай калса, тамаша достор. Кубантабыз. Январь айында окуган 4 китеп тууралуу бүгүн айтып бермекчимин. Биринчи китепти бул КТРКнын мурунку башчысы Элим Карипбеков ага сунуштаган «Три чашки чая» деп аталат. Негизи эле китепти укканда оюма эң биринчи мен ойлогом бул китеп сүй жөнүндө болсо керек деп. Бирок китепти окуп чыккандан кийин оюм өзгөрдү. Абдан бир кызыктуу, бирден мен окулчу китеп. Китеп 2006 жылы басып чыгарылган, автору Грег Мортенсон. Китеп бул Америкада New York Times деген гезитте 4 жыл бою эң көп сатылган китеп болуп турган жана Amazon'да топ 20 эң көп окулган китептердин катарына кирген. 7 миллион экземпляры басылып чыгып, 44 тилге которулуп сатылган. Чынында мен дүйнөнү өзгөртүүнү пландаган эмесмин деп башталат китепте. Три чашки чаяны биз 3 пияла чай деп которуп койдук кыргызчага. Жөнөкөй адам чечкиндүүлүктөн башка эч кандай бир сапаттарга ээ болбой туруп, дүйнөнү кантип өзгөртө аларыны далилдеген адамдын таң калыштуу окуясы. Америкалык Грег Мортенсон кесиби боюнча дарыгер, өзүнүн каза болгон карындашынын урматына дүйнөдөгү Эверест чокусунан кийинки эле К2 чокусун багындырууну чечет. Бирок тилекке каршы ал өзүнүн каалаган чокуга жете албай кайтып келатып, мына ошол Пакистанда Корфе деген айылга туш болот. Ошол жерде барып, элдердин канчалык билимсиздиктин айынан кыйналып жаткандарын көрүп, таза суу, мектептердин жетишпей жаткандыгын көрүп, жөнөкөй оорулардан каза болуп жаткандыгын көрүп, Корфеге мектеп куруп берүүнү чечет. Ал барат, Америкага барат, акцияларды уюштурат, марафондо уюштурат, элдерге кайрылат. Ошол негизинде бул бир миллионер ага жолугуп калып, ага акча берип, иши башталып кетет. Ошентип Пакистанда бир мектепти курат. Бул окуялар негизинен 1993 жылдан башталган. Ошол убактарда Афганистанда, Пакистанда ваххабизм, терроризмдин, диний экстремисттик уюмдардын өтө таралган ордосуна айланган. Мына ошолорду жөнөкөй эле билим аркылуу мектептерди куруу менен проблемаларды чечкен. Китеп негизинен билимдин жашоодогу орду канчалык деңгээлде маанилүү экендигин жана диний экстремисттик уюмдар аркылуу жөн гана ушул татыктуу билим аркылуу күрөшө алабыз. Билимсиздиктин, караңгылыктын адамдарга канчалык зыян алып келип жаткандыгы жөнүндө китеп. Ошол китепте дүйнөдөгү эң бийик чокко Эверестти багынткан Эдмунд Хилларинин сөзү бар. Мен Эверестти багынттым, бирок андан да маанилүү иш, мен жашоодогу эң маанилүү ишим бул ошол Пакистандагы бир канча жакыр цивилизациядан артта калган адамдарга больница жана мектептерди куруп бергендигим болду. Мына мен ошол иштер менен сыймыктала алам деп айтып кеткен. Китеп абдан маанилүү, бирден мен окулчу китеп, баарыңарга сунуштайм. Экинчи китеп бул менин колумдагы Decision Book деп аталат. Чечүүчү китеп. Бул китепте стратегиялык ойлонуунун 50 моделин айтып кеткен. Өзүңөр көрүп тургандай эле 2008 жылы жарык көргөн, бирок андан кийин 14 жолу басылып чыккан. Авторлору швейцариялык Гровелс менен Чеппеллер. Китеп 2008 жылы
басылып чыгып 14 тилге которулган, бүгүнкү күндө эң көп окулган эл аралык бестселлер китептердин бири. Китеп абдан жакты, абдан жеңил окулат. Бул китепти кайсыл жерден окусаң дагы түшүнүп кете аласың, себеби ар бир бөлүмдөрү ар башкача кыска нуска берилип, жөнөкөй тил менен иллюстрациялык фотолордун жардамында аларды айтып берет. Ар бир адамдын жашоодо адамдар менен иштешет, чынында эле жашоодо эмнени каалайт, же болбосо максат койсага кантип жетиш керек, эмоцияларды кантип башкарыш керек, ойлонууда проблемаларды кантип жеңип чыгыш керек, кантип жашоодо дагы натыйжалуу иштей аламын, ошол тууралуу айтып кетилген. Көптөгөн жөнөкөй иллюстрацияларды колдонуп, авторлор ар кандай кырдаалда чыгуу үчүн кеңештерин берет. Албетте бул китепти бир эле окуп коюу жетиштүү эмес, убагы келсе көптөн кайталап, керектүү учурда кайталап окуп турсаңыз дагы болот. Китептин ичинен мен силерге бир модель менен бөлүшүп кетмекчимин. Бул модель энергетикалык модель деп аталат. Мен бул жерде китепте бөлүшүп кетем. Абдан пайдалуу, мага да жакты. Бүгүнкү күн жана азыркы принципинен негизи жашайсызбы бул? Же болбосо өткөндү кеткенди ойлонуп отура бересизби? Ага канча убакыт көрөтөсүз? Же болбосо азыркы учурда келечекте кыялданып канча убакыт коротосуз? Келечекте ойлонуп атып, келечектин канча процент картинасын чыя аласыз? Алар такпы, аныкпы, көзүңүзгө көрүнөбү? Бул модельде айткан эң негизги себеби биз көбүбүз өткөндү кеткенди ойлоп убактыбызды коротуп коебуз, же болбосо келечекте мындай болот, үйүм болот, машинам болот, же болбосо башка бир нерселерди болот деп эле негизги концентрацияны азыркы болуп жаткан убактыбызга көңүл бурбайт экенбиз. Бул жакта мен төмөндө сүрөттү мисал катары айтып кетейин. Төмөндө сүрөттө 3 мисал менталитеттин айырмачылыктарын көрсөтүп турат. Мисалы, биринчи мисалда өткөндү эстөөгө багытталган. Европадагы ностальгия деп коет. Өткөндү эстейт, ошол менен гана иш кылган адам. Ал эми бул экинчи, бул кыялга негизделген. Келечекте үйүм болот, машинам болот, же болбосо жакшы бир жумушум болот деп бардык күчүн ошол тарапка эле бурулган. Бул Америкага багытталган деп айтат. Америкалык кыял деп айтып коебуз. Ал эми үчүнчүсү бул чындыкка негизделге багытталган. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле азыркыга 70% көңүл бурат жана келечекке 20, өткөн кеткенге бул 10%. Биз өткөн кеткенди сөз кылып отурганды жакшы көрөбүз. Манас атабыздын эрдиктери Чыңгыз Айтматов жазуучубуздун романдарын, мындайча айтканда өткөнгө көп убактыбызды коротобуз жана азыркы күн менен жашагандар бүгүнкү күндө аз. Китеп жөнүндө айтып кетейин. Марк Леви француз жазуучусу, Европага таанымал бир канча чыгармалардын автору. Алардын бир белгилүү китептеринин бири бул «Каждый хочет любить», же айтканда ар ким сүйүүнү каалайт. Ар ким сүйүүнү каалайт китебин окуп чыктым. Чынында бул китепте мындай деле бестселлер эмес. Биз жактагы библиотекадан ушул китепти таап алып окуп калдым. Абдан сонун китеп, түшүнүүгө оңой, жеңил түшүнөсүң. Сентименталдуу китеп деп айтсам болот. Францияда кичинесинен бери бирге өскөн Антуан жана Гризмандын жашоосу тууралуу айтылат. Алар экөө тең турмуштан жол болбой, аялдары менен ажырашып калышат. Антуан Лондондо жашайт, ал эми Матиас китеп каналарды иштетип Францияда жашайт, Парижде. Ал эми алар жалгыздыкты сезбөө үчүн Антуан Франциядагы досун бирге чакырат жана алар балдарын бирге тарбиялаш үчүн үйдө жашаганга макул болушат жана ар кандай эрежелерди киргизишет. Матиас аял менен жарашуу үчүн атайын Парижден Лондонго келсе, ал эми Матиастын аялы андан иштери боюнча кайра Парижге кетет. Бирок өзүнүн кызын мектептерде достордон айырбаш үчүн Матиас ошол жакта өзү багууну колго алат. Бирок канчалык деңгээлде жалгыз бой кыздарды баланы чоңойтуу канчалык кыйын экендигин билет. Антуан экөө бир канча эрежелерди киргизет. Ар бири өзүнүн жашоолоруна ажырашканына өкүнүп, эки дос тең өзүнүн сүйүүлөрүн издешет. Ар ким жашоодо өз бактысын издеп бактылуу болуш керек, таза сүйүүсүн табыш керек деген. Жана мындай бир учкул сөзү, афоризм абдан жакты. Жашоо эч качан биринчи таасир, мындайча айтканда первое впечатление калтырыш үчүн экинчи жолу мүмкүнчүлүк бербейт. Андыктан дайыма биринчи шансты туура пайдалангыла
деген сөз экен. Китеп кимдер үчүн сезимталдуу, эмоциялуу, сүйүүнүн жашоодо маанилүү экендигин билгиси келген баардык адамдар үчүн сунушталат. Жөнөкөй эс алып отурганда окуп койсоңуз болот. Мен Инстаграмга Китепте россиялык Инстаграм жылысы Любовь тарабынан жазылган. 2007 жылы басылып чыккан. Бүндө заманбап социалдык сет Инстаграм тууралуу. Китепте жылдын башында мистер Ли Байке сунуштаган. Бул китепте негизинен Инстаграмдын чалык деңгээлде жашообузда акылдуу пайдаланып, андан акча табуу тууралуу айтылып кетилген. Мисалы, кээ бир адамдар Инстаграмга киргенде жөн гана фото киргизиш үчүн, видеолорго лайк басыш үчүн, коммент жазыш үчүн, же болбосо информация алуу үчүн кирсе, ал эми кээ бир адамдар Инстаграмдан миллион акчаларды табыш үчүн, ушунча каражат катары пайдаланыш үчүн киришет. Мына бул китепте ошол процесстер кандай жүрөт? Адан баштап Яга чейин баардыгы жөнөкөй тил менен көрсөтүп беришкен. Пайдалуу китеп, себеби ар бир главадан кийин, ар бир бөлүмдөн кийин мына ушул китепте өзүнчө бир тапшырмалар бар. Алар тапшырмаларды аткарып, Инстаграмдан көп акча тапса болот. Мына ошону үйрөтөт. Абдан көп интернетте, бирок мына ошолордун баарын топтоп Адан Яга чейин сонун кылып ушул китепте бизге жасап сунуштап коюптур. Кээ бир китептен бир нерсени түшүндүм, инсайт катары. Кайсыл жакта болбосун, социалдык сеттерде, Facebook'ta болбосун, Instagram'da, LinkedIn, Одноклассник, WhatsApp баардык жакта бирдей ат жана бирдей фото колдонуш керек. Себеби сер адам киргенде сизди оңой таанып билиш үчүн адам бере алат экен. Пайдалуу китеп. Чындап бүгүнкү күндө жалпы адамдар окушу керек болгон китеп айта алам. Достор, ушуну мен силерге январь айында окуган 4 китеп тууралуу бөлүштүм. Видео жакса, биздин Евроблог YouTube каналында бизди колдоп, лайк басып койгула. Жазылган подписчиктерге, каттоочуларга ыраазычылык билдирем. Видео жакса, биз менен каналга катталып коюңуздар. Силер үчүн жакшы, пайдалуу видеолорду чыгарып турмакчыбыз. Төмөндөгү 4 китепти алууну кааласаңар, бизде электрондуу вариант бар. Мына ушул YouTube'дагы видеонун астына өзүңүздөрдүн Gmail поштаңыздарды калтырып койсоңуз, мен силерге бир жуманын ичинде жиберип кое алам. Эми болсо, силер менен кийинки видеодо көрүшмөкчүмүн. Саламатта турула, бар болгула.